Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстанда кайрадан карантин киргизилеби? Интернетте тарап жаткан жөлөк пул боюнча маалымат жалган. Өзбек-Кыргыз фонду башкы кеңсеси Бишкекте болот. Саламатсыздарбы? Ушул жана башка жаңылыктарды айтмакчы программабыздан көрө аласыздар. Аны мен Айпери Шенкулова алып барам. Биз менен бирге болуңуз. Кыргызстанда кайрадан карантин киргизилеби? Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев эгер коронавируска байланышкан абал начарласа чектөө киргизилиши мүмкүн экенин айтты. No, God! No, God, please, no! 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 Расмий статистикага ылайык бир суткада илдет жуктургандардын саны 100дөн ашкан жок. Бирок 4-күн катары менен дартты ийлештирип алгандар айыккандардан кыйла көп. Бейтаптардын саны Бишкекте, Чүйдө жана Ысык көлдө көбөйүүдө. Мне хочется плакать. Бейшеналиев жуктургандардын санынын өсүшүнө авиакаттамдардын жанданышы себеп экендигин, анткени эпидемиологиялык кырдаал анча жакшы эмес өлкөлөрдөн келген кыргызстандыктар бар экенин белгиледи. Бейшеналиев өз сөзүндө көз салып турабыз, эгер ооругандар көбөйсө чара көрөбүз. Окумуштуулар 100 000 адамга туура келчү учурду санайт. Азыркы тапта статистика анчалык кооптуу эмес деди. It's the mind-boggling, eye-popping, all new. Министрдин айтымында, эгер оору жуктургандар көбөйүп кете турган болсо, мектеп менен бала бакчалар жабылып, массалык иш-чараларга тыюу салынат. Айтмакчы, апрелден тарта коронавируска каршы эмдөө башталат. Кытай Кыргызстанга 150 000 дозаны бекер берет. Но это не точно. Бүгүн өлкө аймагында 73 адамдан коронавирус аныкталган. Жоопкерчиликтүү бол, өзүңдү жана жакындарыңды сакта, оорубагыла. Интернетте тарап жаткан жөлөк пул боюнча маалымат жалган. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүгүү министрлиги социалдык тармактарда жана WhatsApp мессенджерлерде Бүгін сіздерге сонун жаңылык айтамын. Садыр Нуркожоевич өзү кол коюптур. 3 баладан жогорулар ар бир баласы 3000 сомдон пособие алат экен. 3 же андан ашык баласы бар үй бүлөлөргө 3000 сомдон жөлөк пул берүү боюнча буйрукка президент кол койду деген маалымат чындыкка туура келбейт деп билдирди. Хватит обманывать людей. Министрлик жарандарды жалган маалымат таратып, коомчулукту адаштырбоого чакырды. Ушул тапта интернетте 3 баласы бар үй бүлөлөргө жөлөк пул катары 3000 сомдон мамлекет тарабынан жардам берилип, автоунаалардын айыппулдары азайтылганы жөнүндө буйрук чыкканын айткан бейтааныш аялдын видеосу тарап жатат. Не будьте такими злыми. Бүгүнкү күнү жашы жетелек балдардын жөлөк пулу 810 сом. Ал эми мүмкүнчүлүгү чектелүү балдарга ай сайын 2000-4000 сом жөлөк пул берилет. Расмий маалыматтар боюнча 810 сом жөлөк пул алган балдардын саны 210 000ден ашуун. Маалыматтын чын төгүнүн билип, андан соң башкалар менен бөлүшүңүздөр. 15 мартта Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Азаттыкка эксклюзивдүү интервью берди. Маекте мамлекет башчысы Кыргызстан конституциялык реформаларга карабай, демократиялык мамлекет бойдон каларын, парламент телевиздин үмүтүн актабагандыгын айтты. Ошондой эле ал коңшу өлкөлөр менен сүйлөшүүлөр болуп, жакшы мамилелер түзүлө баштагандыгын, карыздарды төлөө, Крим Төбөл Камчы Көлбаев жана Райымбек Матраимовго карата бийликтин мамилеси өңдүү суроолорго жооп берди. Камчы Көлбаев боюнча ал мен да окудум. Америка жазып чыкты. Ошол эле мезгилде бул Америка негизи кош стандарт саясатын жүргүзүп атат да. Так называемые двойные стандарты. Өзбек-Кыргыз фонду башкы кеңсеси Бишкекте болот. Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөтү Өзбек-Кыргыз өнүктүрүү фондун түзүү боюнча келишимге кол койду. Маалыматка караганда фонддун уставдык капиталы $50 миллион түзөт. Документке президент Садыр Жапаровдун республикага жасаган мамлекеттик сапарынын алкагында кол коюлду. Фонд Кыргызстан менен Өзбекстандын экономикалык кызматташуусуна көмөк көрсөтүү, экономиканы модернизациялоо жана өнүктүрүү, мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдалануу максатында негизделген. Фонддун башкы кеңсеси Бишкек шаарында жайгашат. Фонд Кыргызстандагы экономикалык артыкчылыктуу тармактардагы өзүн өзү актоочу долбоорлордо
Анын ичинде агро өнөр жай комплекси, тигүү жана текстил өнөр жайы, кайра иштетүү өнөр жайы, тоо-кен өндүрүү жана металлургия өнөр жайы, транспорт, турак жай курулуш, соода, ишкерликтүү өнүктүрүү, энергетикалык комплекс, туризмди өнүктүрүү багытындагы каржылоону ишке ашырат. Bravo! Wow! Фонд эл аралык уюмдар, корпорациялар жана өнүктүрүү институттары менен Кыргызстандын аймагындагы долбоорлорду ишке ашыруу максатында иштейт. Ошондой эле фонд тарабынан колдоого алынган долбоорлорго техникалык көмөк көрсөтүлөт. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыз. Дарегибиз Бизон Чекит KJZ. Кийинки чыгарылыштан амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.